17 апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Ош шаарындагы Наваи көчөсүндөгү бузуулар боюнча маалымат жыйында сүйлөгөн жаран милицияга сурак берип чыкты. Маалыматты клопко Ош шаардык милициясы ырастады. 15 апрелде аталган көчөнүн 20дан ашык тургуну маалымат жыйын өткөрүп, мэрия бузулат деп аныктаган турак жайларынын расмий документтери бар экенин билдиришкен. Алар бийлик адегенде компенсация төлөп берип, андан кийин гана үйлөрдү бузса болмок деп нааразы болушкан. 16 апрелде милиция маалымат жыйында сүйлөгөн жарандардын бирин алып кеткен. Биздин кызматкерлер бир жарандын жүрүм-туруму жана айткан сөздөрү шек жараткандыктан аны алып келишкен. Текшерүүнүн жыйынтыгында анын Наваи көчөсүндө бузууга илешкен эч кандай үйү болгон эмес. Ошондой эле Орусиянын жараны экени белгилүү болду. Жөн гана элге кошулуп алып провокация кылып жаткан деп билдиришти милициядан. Милициядан жаранга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, андан кийин кое бергенин кошумчалашты. Элдин көйгөйүн айтканы чыктым эле деди. Күнөөсүн мойнуна алып кечирим сурап, экинчи андай кылбаймын деди. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин кеткен деди Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан. Ош бийлиги Наваи көчөсүн 30 метрге кеңейтүүнү пландап жатат. Бул үчүн жолдун боюндагы үйлөрдүн кызыл сызыкка чыккан аймактары сүрдүрүлмөй болгон. Мэрия эскертүү берип, 12 апрелде курулуштарды мажбурлап буза баштаган. Бирок тургундар мэрия жолугушуу уюштуруп, түшүндүрүү иштерин жеткиликтүү жүргүзбөгөнүн айтышкан. Алар жолдун кеңейишине каршы эмес экенин белгилеп, комиссия үйлөрүнүн наркын адилет баалап, кенемте төлөнүп берилишин жана шарты бар жер тилкесине көчүрүлүшүн талап кылышууда. Укук коргоочу Рита Карасартовага Тилекмат Күреновдун катын Facebook баракчасына жарыялаганы үчүн массалык башаламандыкты даярдоого катышкан деген айып тагылууда. Свердлов райондук сотунда 17 апрелге караган түнү дароо 2 отурум өттү. Биринчиси Карасартованы кармоонун мыйзамдуулугу жана негиздүүлүгү тууралуу, экинчиси ага карата бөгөт чарасын тандоо боюнча болду. Сот Карасартованы кармоо мыйзамсыз, бирок негиздүү деп тапты. Мындан улам аны 12 майга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Жактоочулар сот отуруму бузуулар менен коштолгонун белгилешти. Адвокаттардын айтымында судья Жанбек уулу Адил ишти кароого кабыл алганын тастыктаган процесстик документтерди бербей, жактоочунун өтүнүчү боюнча котормочуда камсыздаган жок. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин экс-депутаты Султанбай Айжигитовдун социалдык тармактарда жасаган билдирүүсүнө комментарий берди. Боршайком сотко чейинки териштирүүнү жүргүзүү мекеменин ыйгарым укугуна кирбей турганын, конституциялык мыйзам боюнча БШК шайлоолорду жана референдумдарды даярдап жана өткөрүүнү камсыз кылуучу орган экенин билдирди. БШК Султанбай Айжигитов депутаттык мандатына байланыштуу маселеде мыйзамдарды бурмалап, коомчулукту адаштырып жатканын белгиледи. Султанбай Айжигитов аны мандатынан ажыратуу тууралуу БШКнын чечимине байланыштуу сотко чейинки териштирүү жүргүзүү үчүн 8 апрелде Боршайкомго арыз берген. Ага жооп болбогондуктан 14 апрелде дагы арыз калтырган. БШК ага ошол эле күнү жооп берип, Боршайкомдун анын мандатын ажыраткан чечимине каршы сотко кайрылса болоорун билдирген. Султанбай Айжигитов сотко берерден мурун административдик процессуалдык кодекс боюнча сотко чейинки териштирүү болушу керектигин айтып жатат. БШК шайлоо боюнча конституциялык мыйзам кодекстен жогору экенин, ушундан улам мекеме сотко чейинки териштирүү жүргүзүлбөй турганын кошумчалады. БШК 28 мартта Султанбай Айжигитовдун мандатын алган. Ал жыйында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бөлүм башчысы Жеңиш Сейитов Султанбай Айжигитовду 2021 депутаттыкка талапкер кылып каттоодо президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам бузулганын айткан. Ал талапкер болуп катталуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу маалыматты бербей жашырып койгон деп билдирген.